Арыстанбек Сатарович, биздин мекеме ар бир жылы сентябрь айында кыргыз тил күнүнө карата ар кандай иш чараларды өткөрүп атпайбызбы? Анан ушу быйыл дагы ушу кыргыз тил күнүнө карата иш чараларды өткөрүп калсак. Анан мен ойлоп атам да, бир ошо кыргыз тилге өзүнүн салымын кошкон мамлекет деңгээлдеги бир улуу инсандардан ошолор жөнүндө бир иш чара өткөрсөк деп. Анан ушул багытта ошол кыргыз тилдин өнүгүшүнө болгон улуу инсандардан бир билгендериңиз болсо айтып кетпейсизби? Ооба, кесиптеш. Бул инсандарды айта турган болсок, Ишен Аларыбаев туңгуч кыргыз алфавитин түзүп, кыргыз алифбесин жазган жана кыргыздын туңгуч агартуучусу жана кыргыз тилинин өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошкон Касым Тыныстановду айтсак болот. Бул инсан акыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, тилибиздин туңгуч окуу китептерин, алгачкы грамматикасын жана тил илими боюнча кыргызча терминологиясын түзгөн. Кыргыз тилин араб алфавитине, андан соң латынча жана акыркы орус тамгаларына ыйланыштырылган. Бул кишинин эмгектери биздин кыргыз тилинин өнүгүүсүндө өтө чоң ролду ойлойм. Жана бул кишинин тагдыры дагы өтө татаал деп айтат элем. Бирок кечигип келген акыйкаттын эртели кечи жок дейт. Ошол себептен 2024 жылы июль айында чыккан биздин Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Ишен Аларыбаев, Касым Тыныстанов биздин кыргыз мамлекетинин түзгөн аталар катарына ысымдарды кирди десек болот. Жана ошондой эле Ысык көл мамлекеттик университетине Касым Тыныстановдун аты ыйгарылган. Ошол себептен ушул жылы кечигип келген акыйкат аттуу конференция уюштуруп, кыргыз журтчулугуна Касым Тыныстановдун жасаган иштери жөнүндө кеңири баяндасак болот. Чоң рахмат Арыстанбек Сатарович. Жакшы маалымат болду. Сиздин бул айтканыңызды мен толук кошулам, колдойм. Буюрса ушул инсандардын жасап кеткен эмгектерин кийинки муундарга, урпактарга жеткизгенге биз дагы бир өз салымыбызды кошуп, ушул инсандар жөнүндө бир ар кандай иш чараларды мезгил менен өткөрүп турушубуз керек экен. Чоң рахмат.